Keyinki söz Madumarov Adaхан Kimsanbaевичте. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Биз бир эле маселе коюшубуз керек да. Акылбек Үсөнбекович, Конституция качан кабыл алынган? 1 майда 21 жыл. Я. 5 майда 21 жылы бекилди. 11 апрелде референдумда кабыл алынган. Ал референдум өткөн, президент кол койгон күнү биз 5 майда. Макул. Макул. Сиз 21 жылы майда кабыл алынган Конституция боюнча пенсия менен жөлөк пулдар төмөнкү керектөө корзинасынан төмөн болбош керек деп Конституцияда жазылып турат. Ошону аткарбагандык үчүн гана Жогорку Кеңеш өкмөткө баа бериш керек. Кандай дейсиз? Абдан туура айтасыз. Буюрса эмдиги жылы ушу отчет менен келсем, ушу суроону берсеңиз туура болмок, анткени ал жерде жазылып турат. Бул норма 1 январь 2023 жылдан иштейт деп. Биз ошого аракет кылып атабыз. Эми караңыз, 21 жылы баарын оптималдаштырабыз деп президенттин аппараты менен министрлер кабинетинин аппаратын бириктирдиңер. 20 жылы акча азайтабыз деп, 20 жылы 333 миллион 900 миң керектелген болса, силер бириктирип кыскарткандан кийин 430 миллион 700 миң коротуп атасыңар. Бул кыскардыбы? Точный цифраларды Алмаз Кушбакович айтып коюп, биз 550 кишиден бүгүнкү күнү 330га чейин кыскардык. Бирок зарплаталар көтөрүлдү. Ошонун эсебинен болушу мүмкүн. Мен тактап туруп айтайын сизге. Эми кыскартабыз дегенден кийин кыскарыш керек да. Мен силерге сумманы айтып атам, цифраны айтып атам. Анан могул жерде аябай көп цифраларды айтып кеттиңиз. Менимче биздин угармандар эмес, биздин депутаттарыбыз деле жана бир коллегабыз айткандай баш айландырма цифралар кетип баратат да. Экинчи маселени караңыз. Президенттин аппаратынын колдонуудагы акчасы азыр силер оптималдаштыргандан кийин 19 эсе көтөрүлүптүр. Мен башкаларын айтпайм азыр. Алмаз. Сколько? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, биз управделамилерди бириктирдик. Ошонун расходторунун баары Жогорку Кеңеш, өкмөт, анан администрацияныкы бириккендин эсебинен болду. Биринчиси, экинчиси биз атайын президенттин фондун караштырганбыз, 1 миллиард 300 миллион сомго жакын сарптадык. Ошонун эсебинен. Биринчи эсебин айттым, зарплатаны көтөрдүк. Сизге президенттин фонду бул жерде жок. Ал өзүнчө. Мындай кылалы да. Туш келди айтып салбайлы да. Акылбек Үсөнбекович, сиз экөөбүз сен жооп бербейсиң. Тажрыйбалуу саясатчыбыз го. Сиз аралаштырба. Ал фонд өзүнчө, ал 2 миллиард 800 миллион ал өзүнчө турат. Жыйырма биринчи жылы администрация президента жалпы чыгышасы 303,5 миллион сом болду. 333 миллион. 303,5. Экөөнү бириктиргенден кийин мен айтып атам, бул канча эсеге көтөрүлүп кетти деп. Силер оптималдаштырдыңар да. 2020 жылга 451 миллион сом болду. Кайсы жерде? 22 жылы быйыл бюджет. 303,5 миллион сомдон 451 миллион сомго чейин көтөрүлдү. Бул айлык көтөрүү боюнча кошумча болду. Сиз мени кечирип коесуз. Биздин маалымат боюнча 333 миллион 900 миң, а 21 жылы 430 миллион 700 миң болуп турат. Мына ошол расмий сиздин министрликтин берген маалыматы бул. Бул эми такталган маалыматтарды азыр тактап туруп сизге дагы жолу берейин. Экинчи маселе. Иш башкармалыкты бириктиребиз, себеби акчаны кыскартабыз деген жарыя болгон.
20-жылы иш башкармалыгыңарга 626 миллион 400 миң кетсе, силер кыскартып акчаны азайтабыз дегендеки 21-жылы 969 миллион 430 миң кетип бартат. Демек 1 миллиардка чейин көтөрүлүп кетип бартат. Эмнеге мындай болду? 21-жылдын бюджети боюнча. Адахан Кымсызбаевич, бул жерде министр финансовдун орун барысы Душеева Жибек, бул жерде мероприятие госзначение деп бар, ошол жылы өтүрүлгөн баягы мамлекеттин уровендеги мероприятияларды өткөргөндө ошол управделами аркылуу өтөт да, ошолордун расходтору. 2021-жылы өзүңүз билесиз, референдум болду, президенттик шайлоо болду, парламенттик шайлоо, анан жергиликтүү шайлоолор өттү. Урматтуу кесиптештер, биз бюджетти бекитип бергенден кийин булар бир тыйынына тийбеш керек. Мен бүткөлгөн, бекитилгенден кийинки көбөйтүүлөрдү айтып атам. Азыр 22-жылга өтөбүз, ал жерде катастрофа. Ал жердеги цифра канча бекитилген, а фактически канча сарптадыңар? Миллиардтан ашык бюджетте көрсөтүлбөгөн акчаларды сарптап атасыңар. 22-жылга өткөндө бул боюнча аябай чоң суроолор берилет. Азыр 21 боюнча берип атам мен. Когда бекитип атканда администрация президентанын акчалары жогорку кеңештикке өзүндө болот. Анан иш жүзүндө уже жыл ичинде ошол акчанын баары управделами өткөрүп берип, анан через управделами алар расход кылат да. Ошон үчүн баягы фактически уже алып келгенде управделаминки фактически жагы көбүрөөк болот да. Дарт десе бала дейсиңер да. Американын президенти бир дасторкон жайып 20 миң сом ашыкча кылып койду эле. Билл Клинтон мамлекеттик жанагы парламентти алат. Адахан Кимсанбаевич, атайын бюджеттик кодексте мыйзамдарда дагы өзгөртүү толуктоолору бар. Биз жылына 2 жолу жасаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар, парламент бекитип берген бюджетке. Ошондуктан өзгөртүү толуктоолору менен биз ошо цифраларды тактайбыз. Рахмат. Кийинки сөз Мадумаров Адахан Кимсанбаевичке берилет. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, Акылбек мырза сүйлөп баштаганыңызда айттыңыз, тышкы карыз туруктуу турат деп. Тышкы карыз күн санап өсүп атат. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, бизде финансисттерде көрсөткүч бар, тышкы карыздын көлөмү ички дүң продукцияга 50%дан ылдый болсо, же 50%дын тегерегинде болсо, ал туруктуу да. Мен ошо жөнүндө айтып атам. Быйыл буюрса 47% ички дүң продукцияга караганда биздин карызыбыз болот. Ал туруктуу деп биз эсептейбиз. Эми силер санды көбөйтүп кое бересиңер, бирок ошого жараша процент ошондой эле калат, бирок тышкы карыз деген күн сайып өсүп атат. Мына азыр эле 30 миллион доллар колдоп бергиле деп дагы турасыңар. Ошондуктан бир аз абайлашыбыз керек, тышкы карыз канча экендигин. Экинчиси, көчмөндөр мурасы 3 миллиард акча бөлдүк эле, бөлтүрүк камалганына байланыштуу токтотуп койдук деп. Эмне бул бир киши үчүн ачылган ишканабы? Жок, ойлогон ойду кыстаган турмуштун баары жеңет деп биз Кумтөрдүн мисалында гендердин баарын өзүбүз иштетейин дегенбиз. Наследие великих кочевниковка бир 10 чакты лицензияны берип, бизнес проектлердин баарын даярдап, геологоразведка жумуштарынын баарын бүтүрүп, андан кийин гана инвесторлорго тартуулайлы деп ошондой команда түзүлүп аткан бүгүнкү күнү. Бирок ал биз бөлүп берген акчанын баардык көлөмү боюнча ордунда турат, биз кайра бюджетке кайтарып атабыз. Пока теңгиздин тагдыры чечилмейинче бул проект аягына чыкпасына көзүбүз жетти. Эмне биз бир кишиге түзгөнбүзбү бул долбоорду? Бир кишиге эмес, ал бир 25ке жакын чет элдик ишкерлерди, бизнесмендерди алып келген, алар ошо бизнес проектлердин үстүндө иштеп аткан. Түшүнбөдүм. Экинчиси, жылдан жылга биз оптималдаштырып атабыз деген сөздү көп айтасыңар. Мисалы карап көрсөңүз, президенттин администрациясына 23-жылга силер 1 миллиард 450 миң 200 сом киргизип атыпсыңар. Бул канча эсе көп 22-жылга караганда?
Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, биз уточненный бюджетке 2022 жылга 1 миллиард 940 миллион. Каттыраак сүйлөсөңүз. Уточненный бюджетке азыр биз 1 миллиард 940 миллион 486 миң сомду киргизип атабыз. Ал эми 2023 жылга контрольный цифраларыбыз 1 миллиард 435 миллион 948. Андай эмес 1 миллиард 450 миллион деп турат. Анан президенттин иш башкармалыгына 958 миллион 600 миң киргизип атасыңар. Biz sıfralarda koyup verdik. 824 milyon 786'dır. Мен дагы ушул силердин цифраңар саныңар менен сүйлөп атам. Башка жактан алганыбыз жок. Мисалы, урматтуу кесиптештер, 2015 жылдан баштап 20 жылга чейин, 21 жылга чейин президенттин администрациясы, өкмөттүн аппаратынан баарын бириктиргенде 3 миллиард кетсе, жылына 400 миллиондан кетип бараткан экен. Азыр булар оптималдаштырылгандан кийин анын саны 1 миллиардка көтөрүлүп кетти. 1 миллиард сом кошулуп кетти. Бул каяктагы оптималдаштыруу? Бул кайдан кыскартуу? Адан Кимсанбаевич, 1 миллиард 240 миллион сом бул биздин фонд президентабыз. Канча? 1 миллиард 240 миллион сомубуз. 22 жыл канча эле? 22 жылга биз. 2 миллиард 800 миллион эмеспи? Жок, 1 миллиард 240 миллион. Уточненный бюджетте сиздерге согласованияга алып келдик. 1 миллиард 940 миллион 486. Кечирип коебуз. Муну сандарды дагы ошол каржы министрлиги тарабынан биз алып атабыз. Эми караңыз, 22 жыл эле на содержание аппарата президента превысили план в 7 раз. Президентти тейлейбиз деген чыгашаңардын бүтүндөй баары 10 айдын ичинде 7 эсеге көтөрүлүп кетиптир. Эмнеге? Же шайлоо өткөрдүңөрбү? Же референдум өттүбү? Эмне болду? Канча болду бул? Миллиард 200. Жок, муну алдык, анан канча көбөйдү бул? Миллиард 200 болсо 235 келе болду. 235 келе болду. Биздики 466-дан 466 миллион 784-төн 265 миллион сомго эле көбөйүп атат. Бул управделамени жогорку кеңештикин кошкондон кийин, анан зарплаталарды көтөрүлгөндөн кийин. Ал иш башкармалык башка берине. Жаныңыздагы сизге айтып аткан кыз ким болуп иштейт билбейм. Ал иш башкармалыкка тие элекмин. Ал кийин берем суроомду. Мен тек гана аппараттагы чыгашаларды айтып атам мен. Администрация президента боюнча бизге 265 миллион сом көбүрөөк сарптап атабыз. Бул зарплаталарды көбөйүү боюнча гана. Акыл Эсенбекович, мага ишенеби, сизге ишенеби, карапайым калк менен депутаттар билбейм. Бирок мен сиздердин цифраңыздарды окуп атам. Силер башында сурадыңар, бизге ушул аппаратка 139 миллион 600 миң сом керек деп. Бирок бүгүн 10 айдын ичинде сиздер 876 миллион 900 миң сарптап койдуңар. Кайда кетти? Эмнеге сарптадыңар? Эми сиздин кагазды анан менин кагазымды салыштырып коелу, Адахан Кимсанбаевич. Балким сиз экөөбүз эки бөлөк кагаз салып айтып атабызбы? Утвержденный бюджет биздики 466 миллион 784 болчу. Менин кагазымда ошо каржы министрлигинин берген маалыматы ушул. Каржы министринин орун басары да мен да. Демек, иликтегиле да. Тактап койсунчу. Иликтегиле. Ошондуктан биздин азыркы 10 айдын ичинде эле бюджет 22 жылга 481 миллион 300 миң деп карагансыңар, туурабы? Кайсы бюджетти айтып атасыз? Сиздер айтып аткан министрлер кабинети менен урматтуу администрациянын биргелешкен чыгашасын айтып атам. Бизде бир эле администрация президенти бар, ошонун чыгашасы. Бирок ушинтип жазасыңар да силер, биз экөөнүн аппаратты коштук деп. Мен ошо экөө кошулгандан кийинки сумманы айтып атам. Кошулгандан кийинки сумманы да бир жолу сизге тактап айтып коеюн. Утвержденный бюджет администрация президента 466 миллион 784 миң сом. Ал эми управление деламинике болсо утвержденный бюджети 662 миллион 817 миң сом. Сизге ошолорду өзгөртүп берүүнү сунуштап келдик. Өзгөртүп берүү. Эми өзгөртүп берүү деп атасыз сиз. Көрдүңүзбү? Сөздү укмуш калчайсыздар, алтын калчагандай калчайсыздар да.
Монол иш башкармалыкка сиздер кийинки жылга 958. Адахан Кимсанбаевич, алтынды мен чайкабайм, алтынды Кумтөр чайкайт. Бул биринчиден, экинчиден парламенттин вазифасы ошо экен, бизге республикалык бюджетти бекитип берип, эгерде өзгөртүүлөр болсо, биз министрлер кабинети сиздерге келип айтып, ошону тактап алышыбыз керек. Мыйзам боюнча. Биз муну уурдаган жерибиз жок, же жеп салган жерибиз жок да. Биз каяка кетирдик, отчетун берип, анан сиздерге обоснованный мыйзамды киргизип атабыз.